Бүгін майрам, бүгін қуанышты өзгөчө есте калчу күн десек дагы болот. Бүгін біз абдан толкунданып, кубанып турган кезибиз. Дал ушул биздин кубанычтуу мүнөттөрүбүзгө ортоктош болуп, өзүнүн акыл насаат кептерин айтып, бүгүнкү күндө туура жолду көрсөткөн уста агаларыбыз келип калган. Анда четинен тааныштыралы. ЛТР мамлекеттик телерадио компаниясынын директорунун орун басары, биздин сүйүктүү агайыбыз, устатыбыз, дайыма кеңешин аянбаган агайыбыз Кылычбек Мурзалиев. Саламатсызбы? Жана ошондой эле ЛТР каналынын башкы режиссеру, ЛТР каналынын отличниги Аспердиев Данияр агабыз бүгүн бизде. Кутмантаңыздар менен сиздерди көргөнүбүздөн кубанычтабыз. Эң алгач майрам кут болсун. Маанайлар. Келиңиздер, жалпы теле көрүүчүлөр менен, кесиптештер менен бүгүнкү таңды жакшы бир жылуу сөздөр менен баштап алалы. Урматтуу кесиптештер, теле радио тармагында иштеп жүргөн, теле радио тармагына өмүрүн, ден соолугун арнаган кесиптештерибиз, бүгүнкү кесиптик майрамыбыз кут болсун. Биздин устаттарыбыз түптөп кеткен ушул телеканалдын кербенин биз улантып, андан кийинки муунга өткөзүп берели деп, Кудай буйруса мындай жаш муундар дайындап атабыз. Бардыгыбызды кесиптик майрамыбыз менен чын дилден куттуктайм. Ошондой эле биз жасаган продукция элдин маанайын көтөрүп, элге жакшы маанай тартуулап жүрө берсин. Чоң рахмат. Эки ооз Данияр. Кошулбайбыз, өзүбүз айтабыз. Саламатсыздар, урматтуу теле көрүүчүлөр. Бүгүн 8 декабрь, кыштын кирип келгенине мына бир 7-8 күн болуп, теле жаатында иштеген кызматкерлердин майрамы болуп атат. Телевидение бул коомдун күзгүсү болгондой эле ар дайым ушу теле жаатында иштегендердин иштери ийгиликтүү болуп, теле көрүүчүлөргө ар дайым маданий, социалдык жактан ар дайым жакшы жаңылыктарды угузуп көргөзүп турат. Чоң рахмат, айтканыңыздар келсин дейли. Кылычбек ага, өмүрүңүздү, ар бир күнүңүздү дегеле ушул мүнөтүңүздү теле жаатын арнаган инсан катары, мына ушул теле жаатында түптөлгөн убактан деле ушу бүгүнкү күнгө деле бир топ шакирттерди тарбиялап келесиз. Көптөгөн журналистика жаатына кызыккан жаштарга жакшы түз багытта кеңештериңизди берип келесиз. Анан сизге мындай суроо бергим келип отурат. Бүгүн теле жана радио тармагында эмгектенген кызматкерлер кесиптик майрамы катары эле бүгүн жакшы бир даталуу күндө отурабыз. Кыргызстанда дегеле телевидениянын бүгүнкү абалы орду, келечеги кандай? Мен бир аз чегинүү менен баштайын. Эсиңиздерде болсо, биз бала кезде саат 6-да КТРК эфирге чыгат эле да. 6-дан 5 мүнөт өткөнчө программаны окуп, 6-дан 5 мүнөт өткөндөн 6-дан 10 мүнөт өткөнгө чейин 5 мүнөттүк мультфильм берет эле. Анан 12-ге чейин көрсөтөт эле. Ошол убакта саналуу телеканал бар эле. Азыр тандоо мүмкүнчүлүгү ушундай кеңейди. Кааласаң музыкалык программа, кааласаң маданий программа, кааласаң саясий программа. Деги кандай тармак болсо, ошонун бардыгын камтыган телеканалдар, Кудайга шүгүр, элдин тандоо мүмкүнчүлүгү кеңейди. Ошол эле убакта ошол тандоо мүмкүнчүлүгү кеңейгени менен бизге болгон суроо талап дагы өсүп атат да. Биз күн сайын жаңылануунун үстүндө иштешибиз керек. Бизге альтернатива болуп, телевидениега альтернатива болуп туруп, азыр сос түйүндөр көбөйдү. Алар ушунчалык мобилдүү, ошончолук ыкчам, алар жеринде тартып туруп эле жеринде чыгарып коет. Ошолорго атаандаш болуп, ошолордон калышпай, ошол эле убакта так маалыматтарды берүү милдети бул расмий телеканалдарга, бизге окшогон телеканалдарга жүктөлгөн. Ошондон калышпай биз деле бүгүнкү күндө биз өзүбүздүн арабазды сүйрөп келатабыз. Ошол эле убакта Кыргызстандын ичинде деле мисалы карасаңар, кошуна өлкөлөрдүн, дагы башка дүйнөлүк өлкөлөрдүн телеканалдарын көрүүгө ушундай жеңил шарт түзүлүп калды. Эми ошолорго атаандаш болуп туруп, эфирге чыгуу, өзүңдүн аудиторияңды кармап калуу, бул чоң жоопкерчилик, чоң мүшкүл, чоң мындай түйшүк да. Ошондой атаандаштыктын шартында мен жалпы мынабу ЛТРде иштеген кесиптештериме ыраазычылыгымды айтат элем. Ошолордон калышпай, бардык тармак боюнча мындай программаларды жасап, ого чыгарып келе атабыз. Кудайга шүгүр, биздин өзүбүздүн теле көрүүчүлөрүбүз бар. Бизден сырткары мындай көз карандысыз, абройлуу мекемелер чыгарган социалдык иликтөөнүн жыйынтыгында дагы биздин өзүбүздүн Кудайга шүгүр теле көрүүчүлөрүбүз бар экендиги айкине ачык болуп отурат.
бул дагы Кудай буйруса биздин бир чоң жетишкендиктерибиз, ийгиликтерибиз десек болот. Андан сырткары эми биз өзүбүздүн телеканал жөнүндө айтып кетейин. ЛТРдин бир чоң мүмкүнчүлүгү бар да. Ошто жана Бишкекте эки чоң студиясы бар, эки чоң мындай жамаат иштейт. Бул башка каналдарга караганда ЛТРдин артыкчылыгы десек болот. Муну башкалар деле моюндайт. Ошол эле убакта Оштон, ошол эле убакта Бишкектен түз эфирге чыкканга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Андан сырткары былтыры пандемия учурунда биз областагы ар бир медиа борбор менен ошондой телекөпүрө түзүү мүмкүнчүлүгүн жараттык. Ошол эле убакта биз чыктык. Мисалы Курманайтты түз алып бердик, жалпы облустукту кошуп туруп. Андан сырткары пандемия учурунда брифингтерди алып бердик. Исак Разаковдун юбилейине карата Баткен менен, Нарын менен телемостторду уюштурдук. Ошол эле убакта айрым бир иш-чараларды Көл менен дагы башка облустар менен баардыгын бирге уюштуруп келатабыз. Бул дагы болсо биздин артыкчылыгыбыз. Дагы бир артыкчылыгыбыз эми бүгүн мактанып койгонго деле болот болуш керек. Мына Кыргызстандын тарыхында биринчи болуп спутникке чыккан телеканал биз. Туура. Кыргызстандын тарыхында биринчи болуп туруп Россияда корпункт ачкан телеканал биз. Ошончо колчап коелучу. Бул биздин чоң жетишкендиктерибиз. Чоң рахмат. Айтканыңыз келсин агай. Негизи дагы да жасалуучу, дагы да эл үчүн мыкты көрсөтүүлөрдү, эң алдыңкы программалар жасоого аракет жасайбыз. Эң негизгиси ушул биздин мекеменин ичинде тынчтык, ынтымак, кесиптештер арасында чыгармачылыгы бий болгон бир кесипкөй инсандарыбыз көбөйө берсин дейли. Данияр мырзага суроо ата турган болсок, дал ушул кесиптештер менен иштешүү, башкы режиссер болгондон кийин баягы ар тараптуу көп адамды бир муштумдай алып жүрүү жоопкерчилиги мойнуңузда десек жаңылышпайбыз. Анан ушу иштешүү жааты кандай, сиз менен бир эргүү алып жумушка бир кубануу менен келесизби? Эми баягы дүйнөбүзгө жакындай эле келиңиз. Эми бул ар бир кесип ардактуу дегендей, бул режиссерлук кызмат эле, өзүнүн бир түйшүгү бар, өзүнүн бир кызыкчылыгы бар, өзүнүн бир ырахат ала турган нерсеси бар да. Режиссердо биз ЛТРде иштеп аткан өзүбүздүн жумушта азыр основной түз эфирдин жүрүшү, түз эфирдин сапаты, маани магызына карап бүт ошол жагынан иштейбиз да. Биз кадр сыртындагы кызматкерлер болгонго жараша бир түз эфирди алып чыгыш үчүн он чакты кызматкер ошо жоопкерчилик менен аткарат да. Үнгө байланыштуу үн режиссер өзүнүн жумушун аткарат. Режиссер ошол эфирге чыгарылган кадр боюнча бүт баарына жооптуу болуп аткарат. Ар бирине бөлүнгөн милдеттери бар. Милдеттери, техникалык состав бар, интернет адистер, операторлор бар бул жерде, гримдөөчүлөр, ошол эле ар кандай маданий иш-чараларды алып беребиз түз эфир менен. Кылычбек айтып кеткендей, Ош, Бишкектүү түз эфирлерди телемост менен алып беребиз. Бул жаатында дагы өнүгүп келатабыз, Кудай буйруса. Бир эле учурда Оштон дагы, Бишкектен дагы көрсөтүп, Кудай буйруса жакшы эле иштеп келатабыз. Жумуш өз негизи дагы да иштей беребиз дейсизби? Айтканыңыздар келсин. Чоң рахмат. Эми Кылыч ага мындай суроо берейинчи. Негизи ушул телевидение, радио жаатына кызыккан жаштарыбыз көп да. Анан алар эмнеден баштоо керек, журналистика тармагына кызыгып, ушул жаатта кесип кылып, түбөлүктүү ушул өмүрүмдү, күнүмдү, мүнөтүмдү арнайм деген жаштарыбызга кандай кеп кеңештерди айтар элеңиз? Алар деги эле бул кесипти тандоодо эмнелерге өзгөчө көңүл буруп басым жасашы керек? Негизи телевидение менен радионун түйшүгү оор. Газетаныкы деле оор дейт, бирок газетаныкы анан баягы интернет сайттардыкы бул кичине мүнөзү өзгөчөрөөк, салыштырмалуу. Бирок телевидение менен радионун мунун түйшүгү таптакыр башкача да. Эгерде ушул тармакка келип иштейм деген адам болсо, ошол түйшүктү көтөргөнгө даяр болуп келиш керек. Азыр кээ бир жаштар дароо эле мен кандай карьерди өсүш менен ары кетем деген жаштар көп келип атат, чындыгындачы. Карьерди өсүш тез арада ар бир тепкичтерди басыш керек дебейсизби? Эфирге чыга калса эле жылдыз жана калып туруп эл таанып калса дегендей. Бирок ошол нерсенин артында чоң түйшүк жатат да. Көп эмгек жатат. Бул жерде күн, түн иштеш керек. Ысыкта, суукта иштейсиң, ар түрдүү шарт болуп калат, ага даяр болуш керек дегендей. Кээде түн ичинде үйгө барасың да таң атпай келесиң. Кээде түнөп калган учурлар болот могу жерде, ошол ишти бүтүрө калайын деп туруп. Ошондой нерселерге даяр болуп келиш керек. Негизгиси. Анан өзүнүн каалоо тилеги болуш керек да.
Өзүнүн калуу тилеги бар адам ошондой кыйынчылыктарды жөн эле жеңет. Өзүнүн калуу тилеги анчалык болуп эле тез эле жылдызым жана калса десе, андайларды кичине кыйыныраак болуп калат. Чоң рахмат. Негизи сиздер менен сүйлөшүп, жакшы маектериңиздерди, кеңешиңиздерди угуп олтурууга биз деле абдан ынтызар болуп, кубаныч тартуулап, кубануу менен кабыл алмакпыз. Бирок убакыт баарына үстөмдүк кылат экен. Кандай болгон күндө дагы маегибиз куру болбосун, баягы куттуктоолор менен, жакшы сөздөрүңүздөр менен жыйынтыктайлы деп турабыз. Келиңиздер, жалпы журтчулукка болгон жакшы сөздөрүңүздөр болсун. Кесиптештерге куттуктоолорду арнап өтүңүздөр, келиңиздер. Бүгүн майрам, бүгүн шаң, бүгүн өзгөчө күн. Жылуу сөздөр, жүрөктөн чыккан жакшы каалоолор сиздерден болсун. Биз жасаган иштин сапатын дагы баалай турган, анан биздин негизги кардарларыбыз бул биздин телекөрүүчүлөрүбүз. Биздин телекөрүүчүлөрдүн көзү бизге түз болсун. Биз ошол телекөрүүчүлөрдүн суроо талабын канааттандыра турган продукцияларды өндүрүп көрсөтө берели. Ал нерсени жасап эфирге чыгарганга чейинки түйшүгүн ошол теле тармагында иштеген кесиптештерибиз жакшы билет. Мен бүгүнкү мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, ошол телевидениянын түйшүгүн көтөрүп келаткан, оорун колдон жеңилин, оорун жерден жеңилин жерден дейби, ошентип алып келе жаткан мен кадр сыртындагы кесиптештериме ыраазычылык билдиргим келет эле. Анткени биз журналисттер даярдап, мындай коюп эфирге чыкканыбыз болбосо, бизди ошентип эфирге чыгарган кадр сыртындагы жайнаган адамдар бар. Ондогон, жүздөгөн адамдар бар. Ошолордун бирөөсү. Кол чаппайсыздарбы деп коелу. Рахмат. Ошолордун кээ бирөөлөрү үн режиссерлор, операторлор, монтажерлор, техниктер, айдоочулар. Ар жакта бизди ошол бардык нерсе менен камсыз кылып турган бухгалтерия бар. Анда кыскасы мен бүгүнкү мүмкүнчүлүктөн пайдаланып кадр сыртында иштеп аткан жалпы кесиптештерибизди, ошондой эле биздин эфирдин көркүн ачып жаткан журналисттерди кесиптик майрамы менен, ошондой эле жалпы теле радио тармагында иштеп аткан кесиптештерибизди бүгүнкү кесиптик майрамыбыз менен чын элден куттуктайм. 2 жылдан бери ден соолуктун кадырын жакшы сезип калдык. Оорубаңыздар, ден соолукта болуңуздар. Элдин суроо талабын канааттандырган жакшынакай көрсөтүүлөрдү жасап, телекөрүүчүлөргө тартуулап жүрө берели. Рахмат. Айтканыңыз келсин дейли. Келиңиз, кезек сизде болсун. Бүгүнкү теле кызматкерлеринин күнү менен бардык кесиптештеримди куттуктайм. Тааныш туугандар кээде сурап кала берет да. Майрам күндө эле иштей бересиңерби, майрам күндө эс алат дейт. Биз наоборот да, майрамга ушу аз калганда аябай жумуш көбөйт. Экесе 3 эсе болуп десеңиз. Тигин даярдаш керек. Ушунун баары биз элдин кызыкчылыгы үчүн иштеп, элди ушундай бир жакшы көрсөтүүлөрдү көрсүн деп иштеп атабыз да. Элге мындайча айтканда элге кызмат кылып атабыз. Мен негизи ошол менен сыймыктанам. Бардык ошол жумуштун оордугуна карабай иштеп аткан бардык кызматкерлердин, кесиптештеримдин бүгүнкү майрам менен чын жүрөктөн куттуктайм. Силердин да майрамыңыздар менен. Ой, рахмат. Кармаңыздар, ар ишиңиздерде ийгилик болсун, кажыбас кайрат каалайлы. Эң башкысы жогоруда баса белгилеп өткөндөй, ден соолукта болуңуздар. Өз ишинин мыктысы болуп жүрө бериңиздер, бармаңыздар дейли. Урматтуу кадырман көрүүчүлөр, биз болсо эфирдик сапарыбызды алдыны көздөй улантмакчыбыз. Бир нече көз ирмемдерден соң сиздер менен кайрадан жүз көрүшөбүз. Майрамыңыздар менен.